окутуучулар, студенттер, биз Кызыл Кия педагогикалык институт табигый математикалык билим берүү кафедрасы, багыты табигый илимий билим берүү профили, биология адистигинен ага окутуучу Давлатова Феруза Муктаровна. Биз бүгүн сиздер менен практикалык сабак өтө алабыз. Практикалык сабактын темасы Кыргызстандын климаты жана ички суулары. Студенттер бардыңар келип алдыңар. Кыздар, биз өткөн лекцияда ушул тема боюнча баарыбыз эске салабыз. Так, ким айтып коет эске салуу үчүн? Эске салуу үчүн ким айтып коет? Гүлбурак. Дарыянын башталышы бул булак. Азаматсың. Кийинкиси Эзоза. Суу агып жаткан сай, дарыя. Азаматсың. Кийинкиси Хабиба. Куйган жери. Чат. Эмне? Азаматсың. Так, кийинкиси Назира. Назира. Азаматсың. Кумташ чайкап калган тайыздык. Сайран. Азаматсың, сайран, туура. Кийинкисин окуйбуз. Климат. Климат. Белгилүү бир аймактын көп жылдык аба ырайынын режими. Азаматсың. Кийинкисин окуйбуз. Мөңгүлөр. Мөңгүлөр бул жаан чачындын топтолуп калуусунан, карлардын топтолуусунан калган карлар, мөңгүлөр болуп саналат. Туура, Азаматсың. Демек, биз лекцияны өтүп жатканда ушул ачкыч сөздөрдү пайдалана алганбыз. Демек, бизде биздин бүгүнкү сабактын максаты Кыргыз Республикасынын климатына жана ички суулардын таркалышына мүнөздөмө берип, анализ жүргүзүшөт. Жана аларды картадан көрсөтүп, так маалымат беришет. Экинчи, өтүлгөн теманы өздөштүрүп, чечимдерин жалпылашат. Тилдик конструкциялары калтырылган сөздөрдү толукташат, терминдердин мазмунун өздөштүрүшөт, карталар менен иштешет. Бүгүнкү биздин темабыздын ачкыч сөздөрү студенттер өздөрү климат, дарыя, мөңгүлөр, тоо, нуук, жаан-чачын сөздөрүнүн баардык түшүнүктөрүн калыптандырат. Биз сабактын планын үйгө берилген тапшырма ким айтып коет, кыздар? Үйгө берилген тапшырма. Эзос Салижанова. Үйгө берилген тапшырма экинчи практикалык иш Кыргызстандын климаты жана ички суулары. Азаматсың. Демек, дагы эмне иштер берилген? Кыргызстандын флорасы жана фаунасы. Жок, бул жерде климаты жана сууларына студенттер өздөрү презентацияларын даярдап, план боюнча даярданып келишет. Демек, бизде бул жерде пландарыбыз бар. Биринчи планыбыз Кыргызстан аймагында климаттык алкактардын жайгашуусу, бийиктик алкактылык боюнча өзгөрүүсүн аныктоо, климатты пайда кылуучу факторлор жана алардын чарба тийгизген таасири, мөңгүлөр жана түбөлүк тоңдор, алардын таркалуу аймактарын жана дарыялар, көлдөр, жер астында суулар, булактардын чарбалык маанисин аныктап, бүгүнкү абалына баа берүү жана акырында суу сактагычтар өнөр жайда колдонулушу жана аларга анализ берүү болуп саналат. Так, бул жерде кыздар, демек, берилген тапшырмаларга студенттер кантип даярданып келишүү критерийлерин кабыл алсак. Баалоо критерийлерине. Жок, баалоо критерийлерин ачабыз. Баалоо критерийлерине. Баалоо критерийлерде баардыгыбызга белгилүү. Бул жерде баалоо критерийлери студенттердин жетишкендиктерин баалоо үчүн
Biz bu жерден эксперттерди шайлап алсак болот. Эксперттерден эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, мугалимдер кол көтөрүп койсоңуздар болот. Бул жакта катышкан эксперттерден кимдерди алсак болот? Себеби студенттерди баалоо максатында катышкан студенттердин участниктер менен карап көрөйүн, кайсы мугалимдер бизге эксперт болуп бере алат. Бул жерде Айнура Исмаилова эксперт болуп берсе болот. Андан кийин Бөрүбаева Гүлбара эже бизге эксперт болуп берсе болот. Демек, эксперттер эмне иштерди аткарат? Студенттер биз жетишкендиктерди баалоо боюнча төмөнкүдөй критерийлерди тактап алдык. Биринчи, Гүлбара окуп койчу, кандай критерийлерди алдык? Онлайн сабакта иштей билүүсү, этикалык кемчиликтерди кетирбөсү, убакыт жолтоо болбошу. Азаматсың. Так, кийинкисине Шахиста. Теманын планында дал келиши. Андан кийин келе бизде үчүнчү так сүйлөөнүн негизинде жооп бериши. Азаматсың Гүлбара. Демек, биз бүгүнкү сабакта онлайн сабакта иштей билүүсү, этикалык кемчиликтерди кетирбөсү, убакыт жолтоо болбошу. Презентациянын теманын планына дал келиши, так сүйлөөнүн негизинде жооп бериши. Демек, ушундай критерийлердин негизинде биз сабакты алып кетебиз. Бизде бул жерде күтүлүүчү натыйжалар бар. Биз күтүлүүчү натыйжаларды жасаган иштерибиз менен сабактын аягында кайра келип көрөбүз. Бул жерде, демек, сабактын планы бизде айтылды. Демек, үйгө берилген тапшырма боюнча студенттер кем биринчи планга даярданып келди. Силер мага кол көтөрсөңөр, мен бул жерден көрүп турам. Кимге? Демек, Жыргалбек кызы Назира. Жыргалбек кызы Назира кол көтөрүп жатат. Ооба, мен. Так, демонстрацияны башта. Биринчи план — Кыргызстандын климаты. Бул жерден климаттык картаны көрсөк болот. Кыргызстандын аймагынын климатын түзүүчү негизги фактор. Жайгашуу географияга багlı. Экинчи — күн радиациясы. Үчүнчү — атмосфералык циркуляция. Төртүнчү — жер бетинин өзгөчөлүгү. Кыргызстандын басымдуу бөлүгү Мээлүүн түштүгү субтропиктик климаттык алкактарда жайгашкан. Климатынын кескин континенталдуу болушуна, жыл мезгилдеринин даана байкалышына шарт түзөт. Кыргызстандын аймагында 4 климаттык алкакты байкоого болот. Биринчи — өрөөндүү ой этек тилкеде бийиктиги 500 метрден 1200 метрге чейин болот. Жайы ысык. Июлдун орточо температурасы +20 +25 градус Цельсийге чейин болот. Кыш анча суук эмес, кар көпкө жатпайт. Жаан-чачын аз. Январдын орточо температурасы -4 -7 градус Цельсийге чейин болот. Экинчи — орто бийик тоо тилкеси. 900 метрден 2200 метрге чейин болот. Климаты Мээлүүн. Жайы жылуу. Июлдун орточо температурасы +18ден +19 градус Цельсийге чейин болот. Кышы суук, кар көпкө жатат. Январдын орточо температурасы -8ден -9 градус Цельсийге чейин болот. Бийик жерлеринде 7 айга чейин кар жатышы мүмкүн. Үчүнчү — бийик тоо тилкеси. 2000 метрден 3500 метрге чейин болот. Жайы салкын. Июлдун орточо температурасы +12ден +16 градус Цельсийге чейин болот. Кышы суук, кар көпкө жатат. Кыш узакка созулат. 6 айдан ашуусу мүмкүн. Январдын орточо температурасы -8ден
-10 градус Цельсийге чейин болот. Төртүнчү, Невалдык тилке 2500 метрден жогору болот. Бул тилке асказоолордун, кар мөңгүлөрдүн тилкеси. Июлдун орточо температурасы +4 +7 градус Цельсийге чейин болот. Январдын орточо температурасы -20 градус Цельсийден жогору болот. Кыргызстандын аймагында түштүк бөлүгүндөгү өрөөндөрдө эң жогорку температура 40 градус Цельсийни түзөт. Эң төмөн температура -53 градус Цельсийни көрсөткөн. Азаматсың Назира. Назира, мага бул слайдың абдан жакты. Мага айтып койчу, Кыргызстан аймагында жылдык сезондук даана байкалат дегенди кандай түшүнөсүң? Назира, жылдык сезонду даана байкалат деген. Бул жерде климатты Демек бизде кыш, Мен жаз, айтып кетсем болот. жаз неме даана байкалып турат да. 4 мезгил тең бирдей болот деген. Бирдей неме даана байкалат да. Байкоого болот. Байкоого болот. Кайсы мисалдар келтирсек болот? Байкалбаган жерлерде барбы? Бизде кээ бир жерлерде байкалбаган жерлер деле бар го экен. Туура. Демек субтропиктик алкактарда кыш, жаз даана байкалбайт да? Даана байкалбайт. Бизде Кыргызстанда кыш, жаз бар өз мезгилинде. Мезгилде эле неме даана байкалып турат. Азаматсың. Эң сонун слайдың абдан жакшы даярдалыптыр. Демек, биздин экинчи планыбыз боюнча кайсы студент даярданып келди? Мага кол көтөрсөңөр, мен силерди көрсөтөм. Так, Салижанова. Баштай бер, Изоза. Эзос, зуук чыкпай жатат, жандырып ал. Эзоза, зуук чыкпай жатат, жандырып алчы. Видеоңду жандырып, зууңду жандырып ал. Кыргызстандын ички суулары. Дарыялар деп жаан-чачын, мөңгү жана булактардан куралып, өзүнүн табигый нугу боюнча үзгүлтүксүз агып турган чоң агын суу. Дарыянын башталышы башат, бүткөн жери чат деп аталат. Кыргызстандын аймагында узундугу 10 километрден ашкан 2044 дарыя бар. Кыргызстандын эң ири дарыясы бул Нарын дарыясы. Ал Арал деңизинин алабына кирет. Башталышы Ак Шыйрак тоосунан башталат да, Чоң Нарын жана Кичи Нарын дарыялары кошулуп Өзбекстандын Сыр дарыясын түзөт. Нарындын Кыргызстан чегиндеги узундугу 535 километр. Алабынын аянты 53,7 миң чарчы километр. Куймалары Кичи жана Чоң Нарын, Ат башы, Ала бука, Суусамыр суусу, Көкөмерен, Кара суу. Кара дарыя. Кара дарыянын алабындагы суулар Тар жана Карагулжа сууларынын кошулуусунан башталат. Узундугу 80 километр. Алабынын аянты 24 миң чарчы километр. Нарын дарыясы менен кошулуп Сыр дарыяны түзөт. Түндүк Кыргызстандын эң ири суусу Чүй суусу. Тескей Ала тоодон башатын алат дагы суусу сугат үчүн пайдаланылат. Калганы Казакстандын чөлдөрүнө сиңип кетет. Түштүк аймактын Исфайрам суусу Баткен областы жана Өзбекстандын аймагы аркылуу агат да, Алай Кырка тоосунун түндүк капталынын мөңгүсүнөн башатын алат. Узундугу 122 километр. Алабынын аянты
2220 километр квадрат. Мындан сырткары Кыргызстанда чаткал суусу жана талаш суулары бар. Азаматсыңызда, демек биз Кыргызстандын аймагында эң анализ жүргүзүү үчүн эмне иштерге көп багытталат сууларыбыз? Сууларыбыз негизинен электр энергиясын алууга жана сугат үчүн пайдаланылат. Туура, эң сонун азаматсың. Демек, слайдыңды аябай сонун жасапсың, презентацияң да абдан жакшы болду. Так, биздин кийинки студентибиз, кийинки планыбыз боюнча бул жерде көлдөрү планда Хабиба кол көтөрүптү. Хабиба, даярсыңбы? Көлдөрү боюнча демонстрацияны Хабиба кылабыз. Акрамжан кызы Хабиба. Хабиба, даярсыңбы? Эгерде Хабиба болсо, башка студенттер жооп берет. Бул жерде жооп берген Гүлбирак. Гүлбирак, сен жооп берер. Азыр. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул конференциянын жалпы катышуучулары жана мугалимдери. Анда эмесе мен өз презентациямды баштасам. Менин презентациям бул Кыргызстандагы суу сактагычтар боюнча болмокчу. Негизинен суу ресурстарын пайдалануу ар кандай көлөмдөгү суу сактагычтарды куруу менен байланышкан. Республикада 200дөн ашык жасалма көлмөлөр менен суу сактагычтар бар. Алар ар кандай максатта пайдаланылат. Өзүңүздөргө жалпы эле маалымат болгондой эле көбүнүн суунун көлөмү 1 миллион метр кубтан ашыгы суу сыйган суу сактагычтар. Суу сактагычтардын эң ириси Токтогул суу сактагычы. Бул Токтогул суу сактагычы Жалал Абад областындагы Нарын дарыясына курулган. Токтогул суу сактагычы 1974-жылы курулган. Деңгээлинин нормалдуу кезиңдеги аянты 284,3 километр квадрат. Суунун көлөмү 19,5 миллиард куб. Узундугу 65 километр. Эң жазы жери 12 километр. Электр энергиясын алуу жана сугатка пайдалануу үчүн курулган. Ал эми жалаң гана сугатка пайдалануу үчүн курулган суу сактагычтар. Папан суу сактагычы. Андан кийин эле Орто Токой жана Төрткул суу сактагычтары. Бул жерде сиздер жалпы эле Кыргызстандагы ири суу сактагычтарды көрсөңүздөр болот. Суу сактагычтардын аттары Токтогул, Киров, Орто Токой, Күрүпсай, Папан, Төрткул, Үч Коргон, Найман, Аларча суу сактагычтары. Ал эми аянты жана платинасынын бийиктигин көрө аласыздар. Ошондой эле Кыргызстандын суу сактагычтары картадан көрсөңүздөр болот. Түштүк аймакта өзүңүздөргө жалпы эле маалымат болгондой, суу сактагычтардын көпчүлүгү Нарын дарыясына курулгандыгына байланыштуу Камбар Ата 1 жана Камбар Ата 2, Токтогул, Папан, Төрткул суу сактагычтарын көрө аласыздар. Ал эми биздин Баткен областыбызда жайгашкан Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы аймактын Бермет аталган Төрткул суу сактагычы Баткен районундагы Баткен шаарынан 12 километр аралыкта жайгашкан. Исфара суусунан суу алат. Көп жылдык суу агымын жөнгө салат. Сугатчылыкка пайдаланылат. Төрткул суу сактагычы 1972-жылы курулуп бүткөн. Суу сактагычтын узундугу 5 километр. Толгон
157 km². Баткен районунун жана Өзбекстандын 11,5 миң жери суу менен камсыз кылынат. Презентацияга көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Азаматсың бирок бул жерде демек биздин өзүбүздүн аймагыбызда кайсы суу сактагычтарды жакшы жазсын, алар кандай максатта пайдаланылат? Жалпы эле бул суу сактагычтардын негизги максаты болуп, бул суугатчылыкка пайдаланылат. Жана ошондой эле бизге коңшу өлкө Өзбекстан өлкөсүнө дагы бизден суулар, суу сактагычтар аркылуу суулар өтүп турат десек болот. Азаматсың. Эң сонун, сенин да презентацияң абдан сонун болуптур. Жакшы даярданганың абдан жакшы. Демек бул жерде бизде көлдөрү жана мөңгүлөр эки тема калды. Көлдөрү жана мөңгүлөр боюнча ким айтат, ким даярданып келди? Эжеке, мен көлдөр боюнча маалымат берейин. Берер Хабиба, азаматсың. Азыр мен сиздерге Кыргызстандын көлдөрү боюнча маалымат берем. Ысык көл. Кыргызстандагы көлдөрдүн эң чоңу ысык көл. Күнгөй жана Тескей ала тоолорунун ортосундагы чуңкурдукта жайгашкан. Суу деңгээлинин абстрактуу бийиктиги 1607 метр. Суу бетинин аянты 6236 км². Эң терең жери 668 метр. Бул суратта ысык көлдүн канчалык чоң экендигин көрүшүңүз мүмкүн. Андан кийингиси Соңкөл. Кыргызстандагы аянты боюнча экинчи орунду ээлейт. Молдото, Соңко жана Боролбас Коркот тоолорунун аралыгындагы бийик аймактагы тектоникалык чуңкурдуктан орун алган. Деңиз деңгээлинен 30.016 метр бийиктикте жайгашкан. Бул Соңкөл боюнча сүрөттөр. Андан кийингиси Чатыркөл. Аянты боюнча 3-чү орунда турат. Аксай ороонунун батыш жагында. Атбашы Кыркат тоосу менен Торугарт тоосунун аралыгынан орун алган. Деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте. Суу бетинин аянты 161,1 км². Колго 24 майда суу куюлат. Кийинкиси Сарычелек. Сарычелек көлдөрдүн ичинде эң корктуусу. Чаткал Коркот тоосунун түштүк-чыгыш каттарында, Кожата суусунун алабында, деңиз деңгээлинен 1878 метр бийиктикте жайгашкан. Бул сураттан Сарычелектин канчалык кооз экендигин көрсөңүз болот. Ушул менен менин слайдым аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Азаматсың. Хабиба, абдан сонун, мен абдан сүйүнүп кеттим. Сен эң сонун даярдапсың. Слайд даярдаганды жакшы үйрөнүпсүң. Сага мен көрсөтмө, демек абдан жакшы даярдаганың мени ушунчалык толкундатты. Азаматсың. Бул жерде биздин эң негизги көлдөрүбүз башка көлдөрдөн же башка жактагы көлдөрдүн айырмачылыгы эмнеде? Айырмачылыгы, мисалы, ысык көлдүн чоң экендигинде, анан Сарычелектин канчалык кооз экендигин сүрөттөрдөн да көрүп турдук. Туура, мен Сарычелекти айтайын деп айттым эле, эң туура. Азаматсың. Сарычелек биздин эң сонун көлдөрүбүздүн бири болуп саналат. Биз баардыгыбыз барабыз, Кудай кааласа, барып көрүп келебиз. Азаматсың. Демек биздин кийинки планыбыз боюнча мөңгүлөр калды. Мөңгүлөргө ким даярданып келди? Мөңгүлөргө. Мөңгүлөргө бул жерде бир нече студенттер кол көтөрүп жатат. Сыранова Жумагүл. Мөңгүлөр жөнүндө кандай маалыматтар бере аласың? Микрофондорду жандырып алабыз. Угулбай жатат. Элвира, мөңгүлөр боюнча кол көтөрүп, мөңгүлөр боюнча Элвира даярсыңбы? Жооп берсеңер болот, мөңгүлөр боюнча. Мөңгүлөр боюнча. Эгерде бул суроолорго биз дагы кайрылабыз мөңгүлөр боюнча биз атайын практикалык же оюн сабак уюштурулган, ошол ойго кайра келсек да болот. Силер презентацияңарды даярдап турганга чейин биз кайра келебиз.
Бұл жерде қыздар бардығыз көріңіз, көңіл бұраңыз, төменгі терминдерді толықтағылар. Терминдерді мен қыздар атыңарды айтам. Баштайыз қана қыздар Гүлбірақ. Белгілі бір аймаққа мүнөзү болгон аба райынын көп жылдық режимі бұл климат деп аталат. Азаматсың. Кейінгісі Жұмагүл, Сұранова Жұмагүл. Екіншісін оқып қойыңыз. Андан кейінгісі алып байланыш алып айтады. Кейінгісі Эзоза. Күн энергиясынын нымды жана шамал энергиясынын түбөңгүс табигый ресурстары. Климаттык ресурстар. Азаматсың. Кейінгісі қыздар бұл жерде қол көтеріп тұрсаң, мен айтайын. Мен жақсы көре албай айтам. Қайсы қыз жооп берет? Географиялық кеңдіктер, деңиз деңгээлинин бийиктиги, орографиясы, океан агымдары, аймактын океанга жакын же алыс жайгашы. Бул менин оюмча географиялык агымдар болсо керек. Жоқ, ағымдар емес, Гүлбірақ. Қалған қыздарыз, ағым емес. Географиялық кеңдіктер, деңиз деңгээлинин бийиктиги, орографиясы, океан ағымдары, аймақтың океанға же алыс жайгашышы. Таканы? Географиялык түзүлүш. Жайгашышы, географиялык туура. Кейингисин окуйбуз. Жылмышу кыймылына мүнөздүү жер бетинин табигый муз катмары мөңгүлөр деп аталат. Туура, азаматсың. Кейингиси, бул жакта кыздар негиздер микрофондорун өчүрүп алышканбы? Вулкан, Жумагүл, Шахиста отурат го, эмне жооп бербей атасыңар? Агын суулардын жыймылышы жана убактылуу аккан суулардан куралган нугу бул дарыя нугу деп аталат. Туура, азаматсың. Жер бетиндеги чуңкурлуктарга суу толуп пайда болгон табигый көлмөлөр, булар көлдөр деп аталат. Азаматсыңар. Демек, биз бул теминдерди толуктадык. Азаматсыңар, биздин башында кыздар мына жерде теманын максатын бергенде ачкыч сөздөрдү биз белгилеп кеткенбиз. Демек, силердин слайдыңардагы ачкыч сөздөргө баса белгилейбиз. Бул жерде ачкыч сөздөр тоо, климат, дария, мөңгү, нуу, дария, жаан-чачын тоолор. Демек, ачкыч сөздөргө силер баардыгыңар басым жасапсыңар. Мен ушулардын баардыгын көңүл бурдум. Демек, бул жерде акыркы мына жерде оюнубуз бар. Мисалы, ачкыч сөздөрдөн же болбосо цитата түзөбүз. Мисалы, тоо, климат, дария, мөңгү деп аталып турат. Мен ушуга цитата түзөйм. Менин түзгөн цитатыма карап, кыздар силер дагы цитата түзөсүңөр. Бул жерде биздин Кыргызстан аймагында дарыялар мөңгүлөрдөн башталып, тоолордун ичинде дагы климаттан дарыялар, климаттын негизинде дарыялар жаан-чачындан куралат. Силер да ушундай мисал келтиребиз. Ким даяр? Же убакыт бериш керекпи? Мен айтып көрөйүн. Айтып көр. Кыргызстандын климаты бийиктик алкактуулук боюнча өзгөрүшүнө байланыштуу бийик тоолорду, мөңгүлөрдү жана мөңгүлөрдөн куралган дарыяларды көрүүгө болот. Туура, эң сонун, азаматсың. Эң сонун. Кийинкиси. Кыздар, бул жерде кайсы бирине да түзсөңөр боло берет. Дагы ким? Найжара. Мен айта кетсем, биринчи боюнча климатка байланыштуу Кыргызстандагы тоолордо жаткан мөңгүлөрдүн таасири астында дарыялар куралат. Туура, эң туура. Дарыялардан жаан-чачындар куралат. Туура. Кийинки. Дагы ким чыгалды? Аракет көр. Жаан-чачындын эсебинен тоолордо түбөлүк
тоңдор пайда болот да күн энергиясы аркылуу эригенде өз нугу боюнча агуучу дарыялар куралат. Азаматсың, Пирас, Нук, Дарья, Жан Чачынова бардык сөздөр түзүлдү. Дагы калуучулар барбы? Дагы калуучулар барбы? Кыздарына катышкан кыздар. Олкан, Жумагүл, Шахиста телефондорун, микрофонун өчүрүп сүйлөй албай жатышат, эч кире албай жатат ушулар. Так эми азаматсыңар, биз бул жерде сабагыбыздын бышчыктоо негизинде ушул цитаталарды келтирдик. Азаматсыңар сөзүнүн ачкычтарында биз баса белгиледик. Эми бардык студенттерге баалоо критерийин, биз жогоруда баалоо критерийлерини бардыгыны карап чыкканбыз. Баалоо критерийлерини биз бул жерде Айнура эжекеге жана кайсы эжеке берди эле эксперттерге баалап беришиңиздерди суранабыз. Айша эжекеге эле. Айша эжеке, Гүлбара эжекеге берилген. Бизди баалап бериңиздер. Кайсы студенттер жаш катышып, жакшы баалар келип. Рахмат эжеке, сабагыңыз үчүн. Эми мен бул жерде Жагалбек кызы Назира бул презентациясын өтө жакшы коргоп алды. Сүйлөө речи дагы өтө жакшы. Бирок аягында кошумча суроого так жооп бере албай калды. Ал эми Салижанова Эзоза бунун да презентация жүргүзүү өтө жакшы жүрдү. Презентациясы өтө жакшы, маанилүү. Улутуна карабастан кыргыз тилин так анык сүйлөдү. Берилген суроолорго так жооп берип жатты. Ал эми Акрамжан кызы Хабиба демонстрацияны толук кыла албай калды. Бирок презентациясы өтө жакшы, маанилүү, түшүнүктүү. Тил улутуна байланыштуу бир аз кыргыз тилинен аксап калды. Ал эми Гүлбарак деген кызыбыз демонстрацияны толук кыла албай калды. Берилген суроолорго так анык жооп берип жатты. Презентациясы өтө жакшы. Речи дагы, сүйлөө речи дагы жакшы, эң жакшы. Ошондо бул жерде эң жакшы деп мен Салижанова Эзозаны көрсөттүм. 5 коет экенбиз анда. Назирага? Эзозага 5, Назирагачы, Айнура? Назирага дагы эң жакшы. 5, Азамат. Калган кыздар дагы презентацияны демонстрациялоодо гана кыйналышты, бирок булар дагы эле жакшы, буларга деле эң жакшы коюп койсоңуз болот. Эң жакшы. Демек, биздин сабакка катышкан бүгүнкү кыздарга эң жакшы катышкан баарыбызга эле 5 алдык. Назира 5, Эзоза 5, Хабиба 5, Гүлбарак 5. Демек, бардыгы студенттер презентациясын өй сонун даярдашкан, суроолорго так даана жооп беришкен. Азаматсыңар. Демек, биздин критерийлерди дагы негизинде баалап алдык студенттерди. Демек, биздин үйгө тапшырма кийинки практикалык сабагыбыз номер 3 Кыргызстандын флорасы жана фаунасы. Ал жерде адабияттар пайдаланган бул жерде кыздар. Кыргызстан географиясы энциклопедия окуу куралын пайдалансаңар болот. Низамиев жана Ахмедов, Кыргызстан географиясы кыскача маалыматты пайдалансаңар болот. Кадыркуловдун Кыргызстан физикалык географиясы окуу китеби жана Матикеев Курбанова кызы Матикеев кыргыздардын тарых географиясыны пайдаланып, сабакка жана интернет булактарынан пайдаланып, даярданып келсеңер болот. Азаматсыңар. Демек, биз сабактын бардык берилген сабактарды аягына чыгардык. Үйгө тапшырма бердик, бааладык. Демек, биздин сабагыбыз максатына жетти деп ойлойм. Демек, бул жерде күтүлүүчү натыйжалар берилген. Күтүлүүчү натыйжалар кайра барабыз. Күтүлүүчү натыйжалар болду. Студент пландын темасына жараша түшүнүү менен слайд жасай алды. Эгер мага макул болсоңуздар,
окуп карап коесуздар. Слайдты баяндап, демонстрация жасап көрсөтө билди. Түшүнүгүн айтып берип, суроолорго жооп бере алды. Сабакта күтүлүүчү натыйжалар ишке ашса, демек биз максатыбыздын максатына жеттик деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.